Балдар, кимде таза байпак бар? Менде жок. Менде бар. Сеники өлүп калган, албайм. Вай ата. Меникин ала бер. Рахмат. Жатакана. Бир бөлмөдө 6 бала. Дем алганга таза аба жок. Бурчтагы столдо 1 айдан бери, же балким андан дагы көп убакыттан бери ачыган тамак турат. Төгүп койгонго эч кимдин акылы жетпейт. Көгөргөн бөлкө сувенир сыяктуу эле болуп калган. Терезенин киринен сырт көрүнбөйт. Ак пардабыз капкара. Айтор жашоо жыргал. Суу бат-баттан өчөт. Суу өчсө жуунгандан иринген бизге жыргал. Баса, кыздар менен кездешүүгө чыга турган болсок, бир атырыбыз бар. Ошону колтукка, бутка, моюнга чейин себинип алабыз. Муну айтып жатып бир күлкүлүү учурду эстеп кеттим. Арабызда Адик деген комик досубуз бар болчу. Сабактан келип сарымсак менен нан жеп жатса, сүйлөшкөн кызы жолгалы деп чалып калды. Тиш пастабыз түгөнүп калган. Мен эртең менен акыркысын сыгып жуугам. Адик бир аз ойлонуп турду дагы жанагы атырды оозуна сээп алып чыгып кетти. Боору сезилип калды. Баары жуман келгенде өзгөрдү. Адик окуусун таштап айылына кеткенден бери бир керебет бош болчу. Көп өтпөй вахтер бөлмөбүзгө жаңы студент алып келди. Тааныштык. Жуман кемпирдин колунда өскөн бала экен. Ата-энеси 2 жашында автокырсыктан каза болуптур. Окуусун бүтсө айылга барып иштейм дейт. Адамгерчиликтүү жигит экени дароо байкалды. Чачы таралган, жакасы аппак, жагымдуу жыттанат, байпагы бүтүн, башка планетадан келген сыяктуу. Жигиттер менен сабактан келсек, бөлмөбүз башкача. Жанагы көгөргөн бөлкө менен ачыган тамагыбыз жок. Терезеден жарык кирип, полдун бети кызарып, пардабыз агарып калыптыр. Жуман кылганын дароо байкадык. Уялып кеттик. Тиш щеткалары, самындары баары ордунда. Кийимдерин жууп, үтүктөп, бүктөп шкафына салат. Жаткан жери таптаза. Нандын көкүмдөрү жок. Бизге окшоп каяктагы тамактарды жебейт. Эртең менен сүт, түштө ысык тамак, кечинде жеңил тамак ичет. Кыскасы ден соолугуна кам көрөт. Баса, бөлмөнү кезектешип тазалап турабыз деп дежурлардын графигин түзүп койду. Билесиңерби, бул нерсе бизге жардам берди. Бирөөбүз бөлмөнү тазалап бүткөндөн кийин чачпагыла деп кадимкидей көзөмөлдөп калдык. Мээнет деген нерсе сонун экен. Мурда колубузду, тишибизди жуубай ар нерсени жей берип көп ооручубуз. Бирде ашказаныбыз, бирде ичибиз, бирде тишибиз. Эми ар бирибиздин шкафыбызда тиш щетка, тиш паста, шампунь, самын деген нерселер пайда болду. Бизде суу бат-бат өчөт дебедим беле. Бир күнү суу 2 жумага өчтү. Сабактан келсек, Жуман тарелкага пакет кийгизип алып тамак жеп отуруптур. Каткырып күлүп, бул эмне деп сурасак, суу келгиче идиштерди булгабай туралы деди. Жуман баарын чоң энемен үйрөнгөн. Энем ар дайым адамдын ичи гана эмес, сырты дагы таза болуш керек. Өзүн таза кармай албаган адамдан бир нерсе үмүт этип болбойт дечү. Айылга барып калсаңар, сөзсүз биздин үйгө келгиле. Энемден бат алып берем деди.